Барыңыздарга кутман кеч. Кошулабыз. Бир аздан кийин баштайлы. Кандайсыздар? Саатты карап коюп турайын, ровно 1 саатта бүткүлдөй бололу буюрса. Кандайсыздар? Күнүңөр кандай өттү? Бүгүнкү күнүңөр кандай өттү? Эс алуу күндөрүңүздөр кандай өтүп жатат? Четинен кошуп жатышат, бир аз бүтө туралы. Бардыгы кошулуштун, анан сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде өтө сонун тема, аябай сонун тема өтөбүз. Айта кетчү нерсе, дептер, ручканы даярдап отуруңуздар. Колуңуздарда дептер, ручка болбосо вообще сабакка кирбеңиздер. Бардык биздин прокачка сабакка, 14 күндүк сабакка, дептер, ручка менен отуруңуздар. Ар бир сабакка. Неге дегенде, сиздер азыр уккан нерсени азыр унутуп каласыздар. 15 мүнөттөн кийин барасыздар, ой, сонун болду, вообще шикарный болду сабак. Көп нерсени уктум, сонун нерсени үйрөндүм дейсиз да. Эмнени үйрөндүң, айтып берчи десе, ойлонуп каласыздар да, все, бүт ошо унутуп каласыздар. Это практика жүзүндө, это всегда так. Это статистика ошондой да. Ошондуктан бардык нерсе, бардык сиз уккан нерсенин баары кагаз бетине түшүш керек. Эмне дегенде сиз ага кайрылып келе аласыздар, кийин эстей аласыздар. Аз мисалы, сабактарыбыз 11-де болуп атат, саат 12-де барасыз дагы, все, сабак бүттү, сонун болду деп уктап туруп эртең унутуп каласыздар. Башыңыздан чыгып кетет ал нерсенин баарычы, эртең өзүңөрдүн проблемаңар менен кайра ошол жака кирип кетесиздер. Ошондуктан сөзсүз түрдө дептер, ручка менен отуруңуздар. Бардык сабактарга өзүңүздөргө маанилүү жерлердин бардыгын сөзсүз түрдө жазып алыңыздар. Барыңыздарга салам, кутман кеч. Дагы бир аз кошулсун, бир аз күтөлү. Ошондуктан даярдай бериңиздер. Дептер, ручка. Сөзсүз түрдө. Эгерде кимдин менин күндөлүгүм бар болсо, андан сонун. Бүгүн ушу күндөлүк менен иштейбиз. Биз күндө эле негизи ушу күндөлүк менен иштейбиз. Бардык биздин прокачка сабагы мына ушу күндөлүктө бар. Бул силерге готовый шпаргалка. Мына менде бул жакта бардыгы күндөлүк. Күндөлүктөн жолдошум империяны куруп койду бул жака. Мага даярдап койду эфирге. Ошондуктан кимде күндөлүк болсо, күндөлүгүңүздөрдү ачып, ручкаңарды даярдап отуруңуздар. Кимде күндөлүк жок болсо, сөзсүз түрдө дептер, ручка менен отуруңуздар. Жөн эле кагаз эмес, кагаз берип койчу, кагаз берип койчу деген эмес. Атайын өзүңүздөрдө дептер болуш керек. Же болбосо күндөлүк болуш керек. Өзүңөрдүн оюңарды жазып турган, ар дайым кол алдыңарда колдоно турган нерсе болуш керек да. Өтө маанилүү бул. Келиңиздер, мына сабагыбызды баштайлы. Биринчи таанышып алалы, көпчүлүк мени билсе керек. Менин атым Айкерим Жайырбекова, 27 жаштамын, 2 балам бар. Азыркы учурда декретте, үйдө отурамын. Кесибим боюнча англис тили мугалимим. Декретке чыкканыма уже канча жыл болуп кетти. Мына кызым уже, улуу кызым 3,5 чыгып калды, уулум 1,5 чыкты. Өзүм жөнүндө бир аз айта кетсем, мен бул бизнеске кандай келип калганмын, сиздердин алдыңыздарда ким сүйлөп атат, на каком основании мен сиздердин алдыңыздарга сиздерди бир нерсеге үйрөткөнгө мен кандай акым бар, ошол жөнүндө өзүм жөнүндө айта кетейин бир аз кыскача. Мен азыркы учурда Фабриликке келгениме 1 жыл болуп калды. Мына февралдын 18-inde ровно 1 жыл болот Фабриликке келгениме. Ошо Фабриликке келгениме мен 1000 мертебе шүгүр дейм да, чындыгында. Неге дегенде, мына мени чакырган менин группалашым болгон, Карылгач деген группалашым мындай да, билесиздер, ар бирибизде группалар бар, толтура группабыз бар ар бирибизде. Анан ар бир группага сөзсүз түрдө информация келе берет, ушундай да. Поток информации, видеону жөнөтүшөт, текст жөнөтүшөт, аудиону жөнөтүшөт, ишалса бар жоктун баарын жөнөтүшөт да. Анан күндө келе берет эле да, мага дагы так карашчу эмесмин да. Группага келгендерди видеону эч көрбөйт элем. Түшүнбөйм да, ушундай адамдарды отуруп алып, ошо видеону көрүп, убактын короткондорду түшүнбөйт элем да. Зачем анын баарын көрүп депчи.
Анан жакшылап группага что сүрөт келип атат, группалашым жөнөтүп атат. Анан эмнени жөнөтүп атат деп мындай жакшылап карап көрсөм акчанын сүрөтү да. Анан кызыгып кеттим да, бул эмне акчанын сүрөтү болот экен деп ачсам 1000 сом турат да. Анан сразу жаздым. Каку бул эмне дедим, карлагачты биз өзүбүз каку дейбиз да. Бул эмне десем, айка дейт да, мен сага канчадан бери айтып келатпаймынбы дейт. Мен сага жаман нерсени айтмак белем, мына компания 1000 сом берип атат, 1000 сомго сен товар алып алсаң болот, бекер деди да. Таң калдым да, анысы кандай десем, мен фабрик жөнүндө мурун уккан эмесмин да. Эмнеге дегенде бизде схема деген бар, азыр көрсөңүздөр керек, көбүңүздөр эле көрүп жүрөсүздөр. Үйдө отуруп акча таап, күнүнө 500 сомдон жогору, 500 сомдон 1,5 сомго чейин табасың, үйдө отурган жумуш деп көп адамдар ошол нерсени көрүшөт, ошол рекламаны. Мен да ошол нерсени көрүп, ошол рекламаны сатып алып, схема деген бар да, эми бизнестин ар кандай түрлөрү деп жөн эле информацияны сата аласыздар, кайра элге сатасыздар да. Эң жөнөкөй жолу ошентип иштегенмин да. 1 ай ошентип иштегенмин, ошондуктан ал жактан бул сетевой эмес дейт элек да, элге жумуш сунуштагандачы. Келдиңде сразу акча табасың, келе калып эле акча табасың, болгону обучениени сатып аласың, болду деп иштейт элек да. Ошондуктан мен реклама кылганда элге айтканда, ой бул фаберлик эмес, бул сетевой эмес, бул Арифлейм эмес деп реклама кылчумун да. Фаберликте эмне бар экенин деле билчү эмесмин чындыгында. Мурун мен сетевойдо биринчи курсумда келгенде, жаңы келген кезде иштегенмин, Эйванда иштеп банкрот болгонмун. Ал кезде только продажа болчу. Биринчи курсумда өзүм студентмин, банкрот болуп калдым, минуска кеттим. Ошондон кийин мен эч жолочу эмес элем да. Бардык жакта ушундай, каталогдун баалары кымбат. Анан сетевой ушундай маркетингтерде только косметика болот, только дары дармек болот, башка компаниялар сыяктуу. Анан баасы өтө кымбат болот дечү элем да. Биздин чөйрөмө чак келбейт. Тем более мен үйдө отурам, эки бала менен кайда чыгам туурабы деп мен ошентип вообще иштебейт элем да. Каччумун. Сетевой дегенде аркамда карабай каччумун да. Анан ошондо группалашым айтты да, бул өтө сонун. Гел 2000 сомго заказ бересиң, 1000 сом эле төлөйсүң деп. Ошол кезде акция болуп аткан болчу. 2 жумалык каталог, азырда бизде 2 жумалык каталог жүрүп жатат. 2 жумалык каталог болчу дагы. Ошентип айтты да, анан кызыгып калдым. Давай каттап койчу деп катталдым. Биринчи каталогду көрүп чыкканда эч нерсе түшүнгөн жокмун. Как раз көлдө жүрдүм эле, үйдө жүрдүм эле. Анан алып туруп бүт баарын эле аягында айтып кетем күндөөлүк бардыгын. Апама жарым заказ бердим, жарым өзүм бердим. Ошентип ошол каталог жабылды. Анан мени группага кошуп коюшту. Рабочий группаларга барго бизде, анан группага кошуп коюп, как мени аябай мактады, мына менин эң күчтүү группалашым, эң күчтүү лидерим, директор болот, андай мындай деп. Мен вообще түшүнгөн жокмун. Күлүп койдум да, мыйыгыман күлүп койдум. Мага эмне кошуп коюшту мынбека депчи, мен иштебейм да дедим да. Бирок мага группада отурган кызык болду. Эмнеге дегенде, үйдө отурган айымга эч ким менен сүйлөшпөсөм, эч жака чыкпасам, эч нерсени көрбөсөм, мындай жаңылык болду да. Группада күндө жазышат, бир нерселер болуп турат. Анан окуй бердим. Ошентип акыры бир күнү түнчүндө, ошол кезде Айка бизде лидер эле, Айка жазып калды, кыздар ким уктай элек, бизде сонун жаңылык деп. Анан квартира жөнүндө айтып калды. Аю компаниясы менен биз квартирада жашайбыз. Анан Айкага жазып баштадым. Айка кантип иштейт, ушундай. Ошентип мен квартирага биринчи 1000 сом акцияга келип, анан продукцияга келип кызыгып иштеп калгандагым. Азыр Ускудурда 19%темин. Андан кийин фаберлик менин жашоомду чындыгында өзгөрттү. Эмне дегенде, бүгүн ошол жөнүндө тема болот. Кантип фаберлик менин жашоомо кирип калды жана кантип фаберлик менин жашоомду 360 градуска өзгөртүп койду да. Такыр башкача өзгөртүп койду. Мен азыр мурунку 1 жылдагы айгерим менен азыркы айгеримдин айырмасы асман менен жердей да. Мен кыялданчу элем да, мен ушинтип 1 жыл мурунку кыялдарымды жазыптырмын. 1 жыл мурун кыял жазган экенмин да. Мен ушу Кыргызстан айымдарын көтөргүм келет, Кыргызстан айымдарына мотивация бергим келет. Мен өзүмдүн мисалымда башкача жашаса болот, башкача жашоого көз караш менен жашаса болот деген мотивация бере турган ушундай күчтүү бир, кандай десем, тренер болсом, коуч болсом дечүмүн да. Мына ошол күн азыр келип отурат. Мен азыр ошону түшүнүп отурам да, чындыгында. Сиздердин алдыңыздарда ушунча адамдын алдында мен силерге азыр айтып берип отурам да. Бул да болсо максаттын күчү. Максат боюнча дагы сөзсүз түрдө сабактар болот, анда калтырбай сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Эми бүгүнкү сабак өтсөк, бүгүнкү сабак бизде мусорлордон арылуу, кечирүү, бардык фундамент курабыз. Эми бүгүн фундамент курабыз. Кечээ бизде Герим бардык колесо жизни боюнча айта кетти. Колесо жизни мен биринчи тартканда рутуп жибергенмин. Биринчи тартканда мен Артем Нестеренко деген MLM бизнестеги тоже аябай постоянно сабактарды өтүп турган Большая игра в MLM деген өзүнүн курсу бар. Только онлайн өтөт да. Онлайн иштөөнүн жолдорун үйрөтөт. Анан ошонукун көрүп, пробный сабактарын көрүп, фабрикке келгенден кийин аны ушу колесо жизни, колесо баланса дейт эле да алчы. Тартып алып мен ырытып жибергем да, менин жашоом мындай эмес дегем да.
карасам баардыгы 5тен ылдый эле да. Чындыгында 5тен ылдый болчу, анан мындай болушу мүмкүн эмес дегем да. Мен жашоом мындай эмес деп ыртып жибергем ошо кагазды. Чынында эле ошол нерсе болгон ошол нерсечи. Көчө Айка колесо балансаны тартып аябай кенен түшүндүрүп берди. Андан кийин 2 айдан кийин кайрылдым ошого, колесо балансага. Анан ошондо жеткен. Балким сиздерде да кечээ ошондой болушу мүмкүн. Мен чынында эле ушундай жашаймынбы, мүмкүн эмес деген. Сиздерде дагы ошондой ой болушу мүмкүн. Бирок чындыгында ойлонуп көрсөңүздөр, чын эле ошондой да. Негизи дөңгөлөк тегерек болот дагы, машина жүрөт турабы, айланып жүрөт. А бизки дөңгөлөбүз кандай болуп атат? Демек, сиздин ошо дөңгөлөгүңүз канчалык деңгээлде кандай болуп аткан болсо, кышак-мышак, сиздин демек жашооңуздун айланышы да ошондой болуп атат. Сиздин ар бир күнүңүз ошондой кыйынчылык менен айланып атат да, мындайча айткандачы, кыйынчылык менен өтүп атат. Ошондуктан бардыгын оңго жеткирүүгө аракет кылыңыздар. Прям колесо топ-тоголок болуш керек да, баттан жүгүргүдөй аракет, ошого аракет кылыңыздар да. Эми мен силерге бүгүнкү теманы айтайын. Бүгүнкү темабыз негативден арылуу, фундамент куруу. Мисалы, жаңы үй салынып атканда деле эмне кылат? Биринчи, ошо салып аткан үйдү бардыгын биринчи тазалайт. Туурабы? Астын биринчи тазалап алат, жерди тегиз кылып алып туруп, анан фундаментти курат да. Мисалы, толтура мусор болсо, мусордун үстүнө барып туруп үйдү куруп салбайт, туурабы? Свалка болобу, эмне болот, бардыгын тазалайт. Жерди эмне болсо, таш болобу, тазалап туруп анан фундаментти курат да. Бул жакта деле бизде ушундай. Эгерде сиз азыр жашоомду өзгөртөм, ооба баштайм деп туруп, фундаменти жок эле стенаны куруп кетсеңиз, эмне болот? Акыры суу менен желип отуруп, кулап калат, урап калат да. Сиз кайра башынан башташыңыз керек болот. Бул деле ошол сыяктуу эле үйгө салыштырыңыздар да. Сиз азыр только фундаментин курасыздар, потом стенасы, потом крышасы, акырындык менен үйүңүз курулат да. Мен бир жерден уккан эмесмин, крышасы жок үй болот деп. Балким болушу мүмкүн, азыркы современный жашоодо кылып атышат, же болбосо фундаменти жок, же болбосо стенасы жок үй болбойт. Жашоодо деле ошондой, бардык нерсе фундаменттен башталат. Бүгүн биз фундамент курабыз. Фундамент куруш үчүн биз биринчи тазалап алышыбыз керек ошол жерди. Биздин учурда, биздин азыркы мисалы фундаментти биз үйдүкүн куруп атсак, биз азыр жашообуздун фундаментин курабыз да. Жашообуздун фундаментин куруш үчүн биз биринчи башыбыздагы ойлорубузду тазалашыбыз керек, анан тегерекчетибизди, айланабызды, бардык нерсени тазалашыбыз керек. Эң биринчи эле баштайлы, бул үйдөгү Айымкулова эже, өзүңүздү таштабаңыз. Мен ошо пример, ошо именно мен да 2 балам тең упражнение порог сердца менен төрөлгөн. Эфир бүткөндөн кийин ушу просто эле лентаны ылдый түшүп карап көрсөңүздөр, мен мурун кандай адам элем, азыр кандай адаммын. Пабликке чейин мен кандай элем, пабликтен кийин кандай болдум. Ошону бир көрүп көрүңүздөр да. Постторду көрүп көрсөңүздөр, мен алый бергем, жардам сурай бергем, жертва боло бергем, азыр анын бири жок да. Мурунку айгерим менен азыркы айгеримдин айырмасы вообще асман менен жердей. Эми сөзүбүздү уланталы. Эң биринчи фундамент курабыз. Фундамент курганда эмне кылып курабыз? Эгерде сиз ийгиликке жетем десеңиз, бай адам болгум келет, ийгиликтүү айым болгум келет, бизнес леди болгум келет десеңиз, сиз бардык жагынан төп келиш керек. Эң биринчи тазалоодон баштайбыз, фундаментти куруудан баштайбыз. Фундаментти куруш үчүн эң биринчи эле келиңиздер, үйдү алалы. Үйүбүздү алалы. Бардык нерсе энергиядан турат да. Бардык нерсе энергиядан турат. Ошол эле үйүңүздөгү оокаттар, сиздин жүргөн турганыңыз, сүйлөгөнүңүз, бардык нерсе энергия, жада калса адам дагы энергиядан турат да. И ар бир адамдын өзүнүн да, бул сиз кандай энергияны бересиз адамдарга. Негативдүү энергия бересизби же позитивдүү энергия бересизби, бардыгы сизде да, сиздин колуңузда ошол нерсенин барычы. Сиздин колуңузда. Эми келиңиздер, тазалоодон баштайлы. Эң биринчи эле фундамент куруп баштаганда тазалабаш керек деп атабыз. Мусорлордон арылышыбыз керек. Келиңиздер, эң биринчи үйдөгү мусорлордон арылалы. Үйдө көпчүлүгү эмне бар? Мен мурун мындай болчу элем да, кызым төрөлгөндө кичинекей баланын кийимдерин чогулта беребиз го. Кийимдерди чогулта берчү элем да, кийинки балама деп эле. Кичинекей болуп калган сайын айылга бере берчүмүн да. Өзүм квартирада турам, батпайт үйгө, анан айылга бере берчүмүн да, апамачы. Кийинки балам кийет деп элечи. Мезгил ошол нерсе сиңип калган экен да. Мурун ошондой болчу туурабы? Улуунукун кичүү кийип, кийинки бала кийип эле ошентип эле чоңойгонбуз да. Ошол мезгилде ошондой болчу экен да. Анан мен деле ошол мээме ошол сиңип калган да. Хотя мен үйдө жалгыз кызмын, бирок баары бир ошол сиңип калыптыр мээме. Мен эле чогулта берчү экенмин, кийимдерди чогулта берем. Сиздерде ошондой болот. Же болбосо боюңузда болгон кездерде кийим кийген болсоңуз, мындай для беременных хатан кийимдер бар го. Кийинки боюмда болгондо точно кийем деп чогултасыз. Же болбосо көптөгүн кийимдер, эми айымдар азыр мынтип айтабыз да, кийгенге эч нерсем жок дейсиз да, полканы ачсаңыздар кийимиңиздер жайнап чыгат да, прям батпайт да. Батпайт, бирок кийинге кийимиңиз жок. Кимде ошондой?
плюс кетсеңиздер, кийимдериңиз ушунчалык көп, бирок кийгенге эч нерсеңиз жок. Бир жака чыгайын десең, прям кийгенге эч нерсеңиз жок, кие албайсыз да. Эмнени кийип чыгам дейсиз. Тиги деле болбойт, бул деле болбойт. Ары ыргытасыз, бери ыргытасыз. Анан айтат да, ушунча кийимиң турат го, эмнеге кийимиң жок деп таң калышат эркектерчи. Бунун мен сиздерге сырын айта кетем. Эгерде сизде ошондой болсо, демек сиз срочно кийимдерден арылышыңыз керек. Неге дегенде, ал жакта эски кийимдериңиз турат, бирок кийилген жок. И ошондон сизге жаңы нерсе келбей жатат. Ошондон жаңы нерсе келбейт. Энергообмен деген болуш керек да. Сабак сөздөрдө сактайм ооба. Энергообмен болуш керек. Бардыгында ошондой. Кийимиң вроде олтура, бирок кийген эч нерсең жок. Энергообмен болмоюнча бул жакта эч нерсе өзгөрбөйт да. Ошондой эле эң биринчи келиңиздер кийимдерден баштайлы. Эң биринчи очередь балалуу айымдар балдарыңардын кичирейип калган кийимдеринен баштаңыздар. Прям ошондон баштаңыздар, мен ошондон баштагам. Андан кийин 1 жылдан бери кийилбей турган кийимдерден баштаңыздар. 1 жылдан бери кийилбей жөн эле жатат. Улам чыгарып коесуз, сезон келет, кийимдерди чыгарасыз. Все жакшы экен. Бир кийип көрөсүз, арасы беросуз, что-то жакпай дейт. Эмкиде кийинчи дейт да, бүтү кийинки жылга кала берет, и ошентип чогулуп калат да. Сиз пока эски нерседен арылмайынча сизге эч качан жаңы нерсе келбейт. Сиз качан эски нерседен арылганда, анан сизге жаңы нерсе келет да. Ошондуктан ооба ачып бүгүнкү күндөн баштап, эртең таң аткандан баштап генеральный уборка кылып баштаңыздар. Өзүңөрдүн кийимиңер, жолдошуңардын, бала бакыраңардын бардык кийимдерден арылыңыздар. Бардык кийимдерден прям 100% арылыңыздар. Мен сиздерге айтсам шок болосуздар. Мен азыр үйгө кийгенге 2 сыйра кийимим бар. 2 жака чыкканга 2 сыйра кийимим бар. Бүттү. Ишенесиздерби? Действительно ушундай да. Прям ушундай да. Мен азыр үйгө 2 сыйра кийем, мисалы кыштын күнү кийим кургабайт. 2 сыйра кийим бар, алмак кийем. Андан кийин 2 жака чыкканга бир жайкы шымым бар, ошо жайкы шымды кышында кийип чыктым, ишенесиздерби? Өзүм шок болдум. Бирок жайкы шымды мен кышында кийип чыктым. Үстүмө кийген 2 жемпирим бар, бир жынсы, бир кара шымым бар, бүттү. Бир куртка, бир топу, бир сапожка. Бүттү, башка эч нерсе кийимим жок. Эртең менен турганда башым оорубайт да, эмне кийим кийиш керек деп мен ойлоп көрсөм, мурун сезон сайын кийим алчу экенмин, особенно студент кезде. Үйдөгүлөр мага акча чогултуп беришчү. Бир жылга где-то бир 35-40 миң да, бир сезон. Полностью сезон менен кийинесиң, ар бир сезонго 10 миң сомдон деп беришчү экен да. Жыл сайын элестетиңиздер, ошончо акчаны мен кийимге салчу экенмин да. Акыркы мына калп айтпайм, акыркы бир жылдан бери вообще кийимге кызыкпай калдым. Прям абсолютно кызыкпай калдым да. Неге дегенде ушул нерсе эң туура экен. Бизде деген Марк Цукербергти билесиздер да, Фабрик Facebook компаниясынын основателин билесиздер го. И ошол эле аябай мындай ийгиликтүү адамдарды карасаңыздар, постоянно мындай публикага чыгышат го, видеолорду тартышат, ошондо бир эле кийиммен чыгышат. Постоянно бир кийиммен чыгышат. Мен башына таң кала берчүмүн, эмнеге булар ушул эле кийиммен чыга берет депчи, кийин ошонун сырын билдим. Мындай деген түшүнүк сөз бар экен, бирок канчалык деңгээлде чындык экенин билбейм. Ар бир адам күндө чечим чыгарат да. Эртең менен канчада туруш керек, эртең менен уктап калса дагы анын чечими, эртең менен эрте турса дагы анын чечими. Бүгүн эмне тамак жасайм, эмне кандай чай ичем, балким чай ичпеймби, окууга барамбы, барбаймбы, иштеймби, иштебеймби, баардык жактан биз чечим чыгарат экенбиз. Особенно кийимге келгенде. Эртең менен айымдар эмне кийем деп ойлонот да. Көпчүлүк айтышат го, кечинде кийимдерди даярдап жаткыла, эртең менен сразу кийип кеткенге болот депчи. Улам чечим чыгарбаш үчүн, кайра чечим чыгарбаш үчүн ийгиликтүү адамдар кийбейт экен да. Бир эле кийимди коюп коет экен, эртең менен турат экен, ошону кийип кете берет экен. Ойлонбойт да, полканы ачып алып, эмне кийим кийем деп. Биринчиден убактын коротпойт экен, экинчиден энергиясын коротпойт экен, үчүнчүдөн туура чечим чыгаруунун адам бир күндө определенный эле канча бир деңгээлде эле туура чечим чыгарат деген бир ишеним бар экен да алардачы. Анан ошол чечим чыгарганын ошого кетирбеш үчүн, туура чечим чыгарганын кетирбеш үчүн алар ошондой методду колдонот экен да. Мен да ошол методду ойттум, азыр ойлонбойм, полкамды ачам. Же жынсы кийем, же шым кийем, бүттү кете берем да. Эң биринчи кийимден баштайбыз, андан кийин генеральный уборка, үйдөгү идиш аяктардан, керексиз нерселерден баардыгынан арылыңыздар, баардык жакты карап чыгыңыздар. Өтө көп нерселер чыгат. Интернетиңизден болуп атат го, туктайм же. Өтө көп хламдар чыгат да, ушунчалык чыгат, өзүңүздөр таң каласыздар. Ошонун баардыгын перебирать этиңиздер. Эгерде сиздер аны өрттөй албай жатсаңыздар, бериңиздер. Но бар ошондой кийимдер, прям эскилиге жетип калган. Ой жок, муну тиги белек кылганда мындай болгондо, мен муну мындайда алгам да деп кайдагы бир нерсени издеп жүрө бересиз да. Ошонун баарын ыргытыңыздар.
атайын топтоп чыгарып алып кийилбей калган, болбой калган кийимдерди сөзсүз түрдө кийимдин кайсы бир частин өрттөңүзбү. Прям өрттөп атканда ар бир кийимди, мисалы мен ушундай практиканы колдонгом, мен сиздерге ошону айтып берейин. Мисалы кийимдерди коюп атам да, мен ушул кийим менен жаман ойлордон арылып атам, мен ушул кийим менен өзүмө ишенбестиктен арылып атам, мен ушул кийим менен башкалардын оюна кирип жашоодон арылып атам деп ошентип коюп туруп өрттөгөндө кадимкидей жеңилдегем да. Элестетиңиздер, ушунча өрттөгөм, ушунча кийимдин баарын. Ушунчалык жеңилдегем да. Жөн эле ыртып койгон эмес, немени өрттөгөм, ошону до конца күйүп, ушул нерсенин баары, негативдин баары менден кетип атат деп. Өзүңүздө болгон негатив ойлоңуздун баарын ошентип чыгарыңыздар. Прям чыгарыңыздар. Хоть азыр до сих пор от чагып аткан болсоңуздар, отко деле салып жүрүңүздөр, эшикке деле өрттөңүздөр, но арылыңыздар. И дагы бир нерсе, идиш аяктар, сынган, кертик идиш аяктар бар, көптөн бери колдонулбай калган, илгертен бери келаткан, ушундай идиш аяктар бар. Ошонун баарын ыргытыңыздар. Сиздер пока бардык нерсе энергообмен болуш керек да, ал мындай болуп атат да, ал негативдүү энергиянын баарын чогултуп алганда, сиз негативден арылмайынча, негативдүү энергиядан айырмайынча сизге жаңы нерсе эч качан келбейт. Энергообмен болуш керек да, ал ошол жакта жатат, ошо кийимдериңердин арасында, ошол оокаттардын арасында негатив болуп чогулуп атат да, негатив энергия болуп, негатив дейм ошол жакта чогулуп жатат. Анан ал кетпесе сизге жаңы нерсе кайдан келет, туурабы? Ошондуктан тазалаңыздар. Генеральный уборка болуш керек бардык жакта. Үйүңүздөрдү бүт генералдеп чыккыла. Бул эми бир күндө бүтө койчу иш эмес, сөзсүз түрдө. Бир күнү кийимиңизди, экинчи күнү китептериңизди, балким мен дагы көп окулбай калган китептер, мен ойлоп көрсөм, студент кездеги нерсемди чогултуп жүрөчүмүн. Студент кезде макул эми немелерден, лекциялардан отуруп жазабыз го, ошол нерсенин баарын чогултуп жүрүп жүрмүн. Азыр анын бирин ачып карабайм. Баягы чыгардым дагы жолдошум Мунасага. Үйдө газета окубайбыз да. Мына от жакканга, тутандырганга мына деп толтурам, ондай. Эми конспект кылып чогултуп өттүрмүн да. 8 жыл окудум, ошо 8 жылда чогултуп өттүрмүн. Неге чогултканымды билбейм. Керек деп ойлосом керек да, бирок анын бирин да ачып көргөн жокмун да, баарын ыргыттым. Ушунчалык жеңилдедим. Аябай өзүмө таң калдым да. Мен китептерди аябай көп окуйм. Быйылкы жылга өзүм 60 китеп окуйм деген максат койдум. Азыркы учурда бир 3-4 китеп окуп бүттүм окшойт. Буюрса жылдын аягына чейин ага да жетебиз. Ошентип ыргыттым да. Ошондуктан сиздерге тапшырма. Генеральный уборка кыласыздар дагы, группаларга отчет таштайсыздар. Өзүңүздөрдүн группаңыздарга эмне кылдыңыздар? Прям сүрөткө тартып өртөп атсаңыздар, өртөп детдомго берсеңер, же болбосо ошол эле кайрымдуулук кылсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн айылыңыздардан, өзүңүздүн жериңиздерден эле чыгат ошо кийимге муктаж адамдар. Барып эле акырын эле мен ушундай балдарыма кичинекей болуп калды, таза эле, жакшы деп мындай акырын берип коюңуздар. Аларга приятно болот да, кийип алышат заты. Жылуу жумшак, туурабы? Сиз дагы өзүңүз дагы жакшы иш кылып аткан болуп атпайсызбы? Два в одном, да, өзүңүздөр арыласыздар ошол нерседен, а бирок башка муктаждарга бересиздер ошол нерсеничи. Ошондуктан генеральный уборкага сиздерге келиңиздер, 1 жума убакыт кылалы, 1 жума убакыт берели. Ошонун баарынан арылып, бүтүп, четинен эртеңден баштап эле группаларга жөнөтө бериңиздер, отчетторду жөнөтүп кое бериңиздер. Бизге директорлор аны айтып турушат. Группага жөнөтүп коюшат. Ошондон көрөбүз, ар ким өзүңүздөргө жоопкерчиликти алып, сөзсүз түрдө генеральный уборка кылыңыздар. Эгерде жаңы нерсе келсин десеңиздер, сөзсүз түрдө эскиден арылыңыз. Кийинки нерсе. Бизде мындай бир түшүнүк бар да, хвост деген. Куйруктар деп коебуз башкача айтканда. Экинчиси хвосттордон арылабыз. Хвост деген эмне? Сиз көптөн бери ана кылам, мына кылам, эртең кылам, бүрсү күнү кылам деп аткарбай келе жаткан иштер. Ошентип жүрө беребиз, көпчүлүк адамда бар, хвосттор бар. Мисалы, эмне десек, китеп окуш керек эле, бир нерсе тиги жакты жыйнап коюш керек эле. Особенно сарайларды, складдарды, кот элем жаз келсинчи. Тигини кылыш керек, муну кылыш керек деп жүрө бересиздер да. Жүрө бересиз, и ошону эмне кылат? Ошонун баары калып кете берет. Ошол нерсенин баары сиздерге терс эмоцияны алып келет, терс энергия да. Эмнеге дегенде, ошону эстеген сайын, ошону кылыш керек болчу да, до сих пор кылбай жүрөм, унутуп калтырбаймбы деп сиз өзүңүздөр наоборот тескери энергетиканы алып келе атасыздар. Көрүңүздөр, өзүңүздөр байкасаңыздар, эстеп көрүңүздөр, азыр кандай хвостторуңуздар бар. Сиздерге 5 минут убакыт, азыр отуруп алып хвостторуңуздарды эстеңиздер. Сиз кылам деп, бирок кылбай жүргөн иштерди жазыңыздар. Прям жазып чыгыңыздар. Бараңа жаным, бараңа. Бул меники? Ооба, сеники. Бараңа.
Ооба, сеники. Мен ошо хостер боюнча дагы күндөлүктөр бар, мен силерге азыр айта кетейин. Мен бул жактан атайын өтө көп кылып жазгам да. Прям 30 эмеден бөлүмдү коюп койгом бул жака хостторду мына. Таштандан арылабыз дегиз, мына мен өзүм бул жака көп нерсени жазгам. Эң башында ушу жаза кеткен нерсемди айта кетейин, өтө маанилүү нерсе да. Мына кийимдерди жыйнабай жүрөм деп атат. Мына хостордун алыш керек сөзсүз түрдө. Мен биринчи бир эки сүйлөмүн окуп берейин, ушу күндөлүк кийиминде күндөлүктө жазылгандан. Дүйнөдө өтө ачкөз бардык нерсени керек деп ташый берген 3 жан бар экен да, дүйнө жүзүндө. Баарын эле бул керек, тил керек, аны алайын, муну алайын деп берген 3 жан бар экен. Бул биринчиси чычкан экен. Экинчиси кумурска экен, үчүнчүсү адам экен. Бардык нерсени эле керек деп ачкөздөн ташый берет экенбиз да. Эстеп көрсөңүздөр, чын эле чычкандар баарын ташып кете берет. Кумурскалар өзүнөн чоң болсо эле кете берет, туурабы? И ошонун үчүнчүсү биз экенбиз, адамдар экен. Ошондуктан таштандан арылабыз. Андан кийин мына көптөн бери аткарылбай келе жаткан иштер деген бар. Бул жакта сиздерге тескериден көрүнүп атат. Ошолорду ишти акырына чыгаруу. Мына мен бияка өзүм хостторун жазгам, сиздерге өзүм күндөлүгүмдү көрсөттүм. Ар бир адамда хост болот, идеальный адам болбойт эч качан. Менде да мында хостор бар. Мону мен до сих пор эч нерсе кыла элекмин, бирин да аткара элекмин. Жазып келатам. Элементарно даже вот жаңа фильтр алдым деп албай жүрөм да, барган сайын эстеп унутуп коюп атам. Телефон тазалаш керек деп, телефон памяти толуп, өчүрүп, толуп, компьютерге киргизип койгонго убактым жетпей атат мына, элементарно да. Мына бул жака мен 30га чейин жазгам. Бул жака хоть 30 хост жазсаңыздар да болот да, потому что мисалы азыр менде 8 туруп, эртең дагы бир нерсе чыга берет, улам кошо берем, аткаргандан кийин галочка коюп кете берем да. Канча хост өзүңүздөр жаздыңыздар, кимде канча хост чыкты, блокнот ручка алып отуруңуздар деген эмес, сабакка сөзсүз түрдө хостторду жазыңыздар да, четинен алыңыздар. Бул дагы болсо терс энергия. Терс энергия бул дагы болсо. Ошол энергиядан арылышыбыз керек. Жаңы жакшы эмоциялар, жакшы энергия келиши үчүн сиз жаман нерседен арылышыңыз керек. Энергия обмен айланып туруш керек да, бардык нерселер бизде айланып турат да. Бул жакта деле ошондой да. Келиңиздер, бир аз убакыт берейин. 11:30 чейин хостторду жазып бүтүңүздөр, ким жазып бүтсө, кимде канча хост болду, жана кандай, мисалы ошо хостторду ойлогон сайын сиздерге оюңуздарга эмне келет, ошону айтсаңыздар. Мен ушундай ежедневниктерди аябай жакшы көрөм да. Үйдө бир ала берем, акыры улам бир ежедневник ала берип, улам бир нерсени жаза берип, акыры өзүмдүн күндөлүгүм чыкты да. Все в одном болуп чыкты, все в одном, бүт баары. Мисалы, мындай кылчу элем да, бүгүнкү кыла турган иштерим бир күндөлүктө, күнгө ыраазычылык айтсам бир күндөлүктө, күндүн жыйынтыгын чыгарыш үчүн бир күндөлүктө, ушулса жайнап кетти эле да, унутуп каласың да. Бирин кылсаң бирин кылсаң бирин, все равно унутуп каласың, баарына жетишпейсиң. Акыры мына ушундай сонун күндөлүк чыкты, прям ичине баарын жаздым. Мен мисалы максатымды бирөөнө жазат элем, күндө ыраазычылыкты бирөөнө жазат элем, дептерге жазам, блокнотко жазам, баарын жаныма көтөрүп жүрө албайм да. Бул жактан мына бүт баарын жазып койдум. И күндө ачам дагы, так бүгүн эмнени кылдым. Эртең менен турдум, суу ичтим сөзсүз түрдө. Уже мээге сиңип калат экен, муну бир жума эле кылып коюңуздар. Бир эле жума. Андан кийин мээңизге сиңип калат ошол. Мээңизге сиңип калат дагы. Андан кийин автоматически кыласыздар. Мен мурун бир күн суу ичсем, бир күн суу ичпей коет элем да, эртең менен турганда эринет элем да. Кээде кичине кечирээк туруп калсам, чай ичип алайынчы, суу ичкенден кийин 40 мүнөт жүрүш керек да дейт элем да. Азыр чтобы могу жерге галочка турушу үчүн мен сөзсүз түрдө суу ичем да. Элестетиңиздер. Могу жерде галочка туруш үчүн мен сөзсүз түрдө аффирмацияларды айтам, визуализация кылам. Хоть кеч болсо дагы, хоть эрте болсо дагы, в любое время айтам да. Просто дисциплинага салып коет да. Анан биз күндө мындайда өзүбүз дисциплинага салбайбыз дагы, өзүбүзгө өзү отчет бербейбиз. Болбосо жашоо ушунчалык бат өтүп атат. Байкасаңыздар, акыркы убактарда күндөр аябай бат өтүп атат. Мен ушуга аябай таң калып атам. Бат эле жумалар, бат эле айлар өтүп кетип атат да. Эмне болуп өтүп кеткенин билбей калып атам. Ушунчалык убакыт бат өтүп атат. Ошондуктан өзүңүздөргө күндө дисциплинага салып, өзүңүздөргө жазып туруңуздар. Мен атайын муну. Бул жарым жылга жетет. Мен муну өзүм үчүн жазгам, демек өзүм үчүн мен эч качан жаман нерсени каалабайм, туурабы? Бүт эле адам өзү үчүн эң жакшы, эң сонун нерсени каалайт да, бардык жакшы нерсени каалайт. Ошондо дагы мен өзүмө жакын бир гана жакшы нерселерди каалаганмын да, өзүм үчүн жазгам. Шпаргалка болгондагы азыр көпчүлүк адамдарга жардамы тийип атат да. Мен ошого да кубанып атам. Бирок чындыгында сонун.
мисалы мотивация бере турган видеону бир күнү көрсөм бир күнү унутуп каласыздар да. Күнүндө эле ачып эле кыла бербейсиз да ошол нерсеничи. Ошондуктан өзүңүздөрдү сизди дисциплина салып коет. Андан кийин күнүңүз канчалык деңгээлде эффективдүү өттү, бирден 10го чейин баа бересиздер. Мен көпчүлүк учурда азыр мисалы бул жакта 10 деп берип турмун, 9 февраль. Значит, бир жакшы нерсе кылгам. Бир күнгө бир аффирмация кылып алып, ошону кечке айта бериңиздер. Мен бир күнгө бир аффирмацияны бул жерге жазып алам дагы, кичик ошол аффирмацияны айтып жүрө берем. Эстеген жерден, потому что жаздым да, күндөлүккө жаздым, ошол мээге сиңди, айтып жүрө берем. Айтып жүрө берем. Андан кийинки күндүн максаты, биз максатсыз жашайбыз да. Бир күнгө бир максат коюңуздар. Бир күнгө бир максат, бир глобальный чоң основной максат коюңуздар. Бир чоң максатыңыздар болот да. Ошого жеткире турган кичинекей максаттар. Мисалы, сиздер 10 этажга чыгыш үчүн 1 этаждан кирип туруп эле сразу бир секирсеңиз 10 этажда болуп калбайсыз, туурабы? И то эгерде лифт менен барсаңыз да, ошондо какой-то бир определенный времяда барып көтөрүлөсүз да. А негизи баардык нерсе тепкич менен болот да. Ошондой эле чоң ийгиликке жетиш үчүн сиз акырын тепкичтен тепкичке чыгып отуруп жетесиз. Ошол бул жакта деле ошондой. Чоң максатка жетиш үчүн сиз кичинекей максаттарды кылып отуруп анан жетесиз да. Моментально жетем деп эсептеңиздер. Менде да ошондой болгон. Ойлогом да, мен азыр жаңы келген кезде, ой, мен 3%де турам, азыр бат эле 23-кө секирем деп. Айгерим күбө, Айкага мен көп айтчумун. Кичине сабырдуураак болуш керек экен. Сабыр жок эле да менде ал кезде. Мен азыр уже көп нерсени түшүнүп калдым. Ошондуктан күнүгө максат коюңуздар, максатты жазып алыңыздар дагы. Күндө акырын ошол максатка жетиш үчүн акырын кичинекей шагтарды кылып туруңуздар. Так, жазып бүттүк. Гимде канча хост болду? Гим канча хост жазды өзүнө? Жаңы деле күндөлүк кайтыр. Хостторду жазабыз дагы, эми хостторду четинен ишке ашырып баштайбыз. Четинен ошолор аткарылышы керек. Ошондо ушунчалык жеңилдейсиздер. Бул жакта да жазып атышат. Өздөрүнүн отзывдарын, конечно, ар бир хостон арылгандан кийин кантип жеңилдейсиздер да, уф, наконец-то ушул ишти кылдым дейсиздер да. Мына 5 хост болуптур кимдир бирөөдө. Вот, эки эле хост бар экен, это вообще супер. Мен так сөйлөйм. Эртең сүйлөйсүң, сен? Анан сүйлөйсүң. Эртең анан сүйлөй тур макулбу? Ошо менен сүйлөйсүң да анан, Хорошо, келиңиздер, уланталы. Кийинки тема, бардык биз хосттордон арылып бүттүк. Это бул сырттагы хосттор да. Эми өзүбүздөгү мусорлордон арылабыз. Могу мээбиздеги мусорлордон арылабыз, жүрөктөгү мусорлордон арылабыз да. Мам, сен айтсаңдар. Анан сен да. Анан айтасың макулбу? Бирок жазба, Биринчи сырттыкын бүтүп алдык. Сырттагы генеральный уборканы түшүндүңүздөр, бардыңыздар, Бардык нерсе энергиядан турат. Ошондуктан четинен хосттордон арылыңыздар. Бардык генеральный уборка кылыңыздар. Вот менде көп дегендер сөзсүз түрдө кагаз бетине түшүрүңүздөр. Анткени унутуп каласыздар эртең эле. Анан четинен эстегенди жаза бериңиздер, четинен эстегенди четинен аткара бериңиздер. Сиздерге бардыгы болуп генеральный уборкага бир жума убакыт берели. Кимдир бирөө бошобойт, кимдир бирөө жумушта, ошентип отур, Ал эми хостторго 1 ай убакыт берели. 1 ай убакыттын ичинде бүтүшүңүздөр керек болот. Даже жок, бизде прокачка 2 жума, 2 жуманын ичинде бүтүшүңүздөр керек болот. Неге дегенде, эгерде сиздер азыр хосттордон арылбай туруп, мусордон арылбай туруп, фундамент куруп баштасаңыздар, бат эле курап калат ал фундаментиңиздер. Сиз кайра башташыңыз керек болот. Кайра баштаганга сиздин мотивацияңыз жетеби, жетпейби, ал бир гана өзүңүздүн көз каранды да. Ошондуктан эң биринчи фундаментте мусордон арылып алыңыздар. Кийинки мусор биздин башыбыздагы мусор да. Башыбыздагы мусор дегенде эмне? Биз күндө эмне кылабыз? Телевизор көрөбүз, ушак айтабыз, социалдык тармактарда отурабыз. Бардык жакта жакшы жаңылыктан эмнегедир постоянно жаман жаңылык баттарайт да, элгечи. Прям ушунчалык чалганын чартылагандай баттарайт, ушунчалык скорость менен тарайт. Таң калам да жаман жаңылыктарчы. Жакшы жаңылыктар аягында жетет да, шашпай жетет. Неге дегенде биздин мээбиз ошо жаман жаңылыктарды көрүп көнүп калган да, ошол нерсени таратып көнүп калганбыз. Группага карасаңыздар, тигинден мындан аудиолор келе берет, уксаң эле бир жаман нерсе да, телевизорду койсоң эле жаман нерсе. Бардык ошол нерсенин баары биздин башыбызга чогулуп берет да, чогулуп берип, ошол нерсе биздин жашообузга
өтө терең таасирин тийгизип жатат да. Ошондуктан башыбыздагы мусордон арылышыбыз керек. Бүгүндөн баштап, эртең таң аткандан баштап, азыр эле баштаңыздар, 12ден кийин эфир өчкөндөн кийин все сон болду деп өчүрүп туруп дальше жылдыздарга лайк басып комментарий жазып кетпестен, социалдык тармактарга жөн эле киргенди токтотуңуздар, азайтыңыздар. Жөн эле социалдык тармактарга отургандан, бирөөгө лайк басып, бирөөгө комментарий жазып, стористерин көрүп отургандан алыс болуңуздар. Эмнеге дегенде, анын баары, мисалы адам 24 саат жашаса, блогерлер 24 сааттан ашып кетсе бир 20 мүнөт, болбой калды дегенде жарым саат убактысын көрсөтөт. Бир күн ичинде 24 сааттын ичинде бир 30 минут эле убакыт, 30 минут эле жашоосун көрсөтөт. Ошондо дагы мындай сонун жерлерин көрсөтөт да. Анан адамдар ойлойт да, адамдар ушинтип жашайт турбайбы, ушундай сонун жашайт турбайбы деп, анан өзү адамдын өзүндө комплекс пайда болуп баштайт да. Закомплексованный болуп, эмнеге мен мындай эмесмин, эмнеге менин балдарым мындай раздвижкага алып бара албайм, эмнеге мен маникюр педикюрга барбайм, эмнеге мен тияк бияка барбайм, бул тиякта жүрөт го, биякта жүрөт го деп, ошентип бизде ар кандай пайда болуп баштайт. Ошондо жолдошубузга жеңиз келип баштайт. Мен мындай кылбайт, тигиндей кылбайт, менин балдарым ыйлак, мынтип отурбайт деп, ушул нерсенин баары пайда болот экен да. Ошондуктан сиздер деле эгерде сториске чыга турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө эмне кыласыздар, бир жака чыкканда гана, же болбосо сүрөт киргизсеңиздер, мындай жакшы жерде сүрөткө түшкөндө гана киргизесиздер да, аларда деле ошондой. Ошондуктан эң биринчи социалдык тармактарды азайтыңыздар. Социалдык тармактарда ойноп отурбастан иштеңиздер, ошонун ордуна сунуш жазыңыздар, ошол эле учурда лайк, комментарий басыңыздар, бирок именно туура аудиторияга, жылдыздарга эмес, блогерлерге эмес, жөнөкөй адамдарга, целевая аудиторияга, өзүңөрдүн целевой аудиторияңарга ошолор менен иштегиле да. Экинчиси, телевизор көрбөңүздөр, колдон келсе вообще телевизор көрбөңүздөр. Мен акыркы канча жыл болуп калды, бир 2 жыл болуп калды, жаңылык көрбөйм да. Жаңылык көрсөм эле башым ооруйт да. Телевизордо көрбөйт элем мурун, ортодон бир вообще өчүп калды эле, бирок азыр балдарым кичине телефон алаксыз үчүн телевизордон мультик коюп берип койгом, кичике мультик көрүшөт да. Мультик каналда тура берет, телевизор бүттү. Кеде жолдошум музыка каналды коюп билеп калабыз да, болбосо мультик деле турат. Жаңылык көрбөңүздөр. Үчүнчүсү, ушактан алыс болуңуздар. Ушак бул эң биринчиден бул чоң күнөө, кечирилгис күнөө. Экинчиден бул негатив. Үчүнчүдөн ошол сиз ушактаган адам эртең барып башка бирөө менен сизди ушактайт, кайра эле сиздин сөзүңүз айланып барып кайра эле башкага кетет. Ошондуктан ушакты токтотуңуздар. Ушактын ордуна андан көрө мындай жакшы нерселерди сүйлөшүңүздөр да. Ошонун баары негативге алып келет да. Вот, телевизор көрбөгөндө да вообще шикарно. Бирок баары социалдык тармактарды ачсаңыздар эле ушул жаңылыктар чыга берет го. Ошондуктан ошол нерседен алыс болуңуздар. Өзүңүздөргө бизде эме жок да, фильтр жок да. Баардык информацияны, келген информацияны фильтрлеш керек да. Фильтрден өткөрүш керек. Биз фильтрлеп эле подряд эле көрөбүз. Мисалы жөнөкөй эле мына ракайнаны алалы. Ракайнага сууну төккөндө эмне кыласыздар? Мусорду өзүнчө саласыздар. Анан сууну эле төгөсүздөр. Подряд төгөсөңөр, акыры аягы алып барып забиваться этилип калат, туурабы? Анан суу токтоп калат, акырын өтпөй калат, дальше кетпей калат трубаданчы. Адамдын мээси эле ошондой да, засоряться этип калган, и дальше информация, жаңы информация кирбейт да, потому что мээ мусорго толуп калган. Прям настолько забивать этип салабыз мээбизди, мусорго толуп калат дагы, жаңы информация кайра сыртка кете берет. Кирбейт, дальше кетпейт. Мээбизден ары кетпейт. Бияктан кирип, бияктан чыгып кете берет да. Ошондуктан фильтрлегиле, фильтр койгула. Бардык жакта фильтрлеп, любой информацияны, любой сөздү фильтрлегиле. Негативдүү адамдардан алыс болгула. Мен ушул нерсени үйрөндүм. Мурун мындай элем да, аябай ак көңүл элем да, тиги деле сүйлөп атса, бул деле сүйлөп атса деле угуп отуруп элчимде, анан деп элечи. Анан акыркы убакта байкап калдым, ушундай адамдар бар, вампир болот да, прям энергияны сороо алат да, жаман нерсени айта берет, анан энергияны аябай сорот да. Ошондой адамдар болот менде. Жакындарыңыздардан да болушу мүмкүн, ошол эле жолдошуңуз, ошол эле эжеңиз, сиңдиңиз, апаңыз болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө аларга катуу айтпайсыздар, бирок акырын айтыңыздар. Коюңузчу ушуну, келиңиз башка эле теманы сүйлөшөбүз, келиңиз муну сүйлөшөбүз деп акырын сөздү буруп отуруп, буруп кетиңиздер. Эгерде катуу айта албай атсаңыздар, негативдүү адамдардан акырын алыс болуңуздар. Же болбосо мындай кошуна колоң, коллега болсо, бошобойттум эле, оокатымды кылышым керек эле деп акырын кирип кетиңиздер. Бирок болот кээ бирөөлөр вообще түшүнбөгөндөрчү. Менде ушундай бир случай болгон, ким экенин айтпай эле коеюн. Чыксам эле наалый берет, сүйлөшсөм эле наалый берет да, наалый эле берет. Анын историяларда мен жанын күйөөсүн жаман көрөм да.
болбосо күйөөсү менен лицо мындай бетме бет сүйлөшүп көргөн эмесмин. Көрө элегим деле, күйөөсүн вообще көрө элекмин өмүрүмдө. Ал Россияда иштеп жүрөт күйөөсү. Анан бирок күйөөсүн уже аялын айта бергенден уже жаман көрөм да. Элестетиңиздер, ошондой болот да, күйөөсүн аябай жаман көрөм да. Анан бир күнү ойлоп көрсөм, мындай болуп калыптыр да. Ошол адамды эстесем эле, анын ошо негативдүү ойлорун, ошо негативдүү сүйлөгөндөрүн оюма сразу ошо келет экен да. Анан кечик ошону ойлонуп жүрүп өткөм, неге андай кылып койду экен, же ошо күйөөсү менен урушуп кетсе эле эмнеге урушуп кетти экен, кто виноват деп ушинтип эле ойлонуп элем да. Анын мага эмне кереги бар билбейм да, болбосо мага эч кандай тиешеси жок да. Бир күнү айттым да, эже дедим, атын айтпай эле коеюн, эже дедим, мен сиз менен болду сүйлөшпөйм дедим да. Эгерде алдынтип мага негатив айта берсеңиз, мен сиз менен вообще сүйлөшпөйм дедим да. Либо сиз мага жакшы нерселерди айтасыз, жакшы жаңылыктарды айтасыз, либо мен сүйлөшпөйм деп туруп эле басып кеттим да. Өзүм таң калгам ошондо, бирок мен ошону кылгандан кийин ал мага антип налыбай калды да. Налыган токтотту, негатив айтканын токтотту. Анан кийин уже көнүп калган да ал. Келип айтып баштаганда, хорошо, бошоп эле, тигил бул деп эле кетип калам да. Азыр ал нерсенин баары жок да. Ошентип акырындык менен ал айтсаңыздар болот. Бул биринчиси, андан кийинкиси. Келиңиздер, эми основной 20 мүнөт аз калыптыр, основной нерсени айтып берейин. Ооба, Айка туура айтып атат. Основной нерсени айтып берейин. Башыбыздагы түшүндүк, башыбыздагы нерседен баарын арылабыз. Андан кийин мындай нерсени окудум да, азыр мен сиздерге. Чарльз Дарвиндин айткан сөзү экен да. Бул жашоодо дейт, эң күчтүү адам дейт, эң күчтүү адам жашап кетпейт дейт. Эң күчтүү эң акылдуу дегенде адам жашап кетпейт дейт бул жашоодо. Выживать этпейт дейт да. Эң күчтүү дагы эмес, эң акылдуу эмес. Бул жашоодо ошо жашоого приспосабливаться экен, башкача айтканда, ошо жашоо кандай болсо ошого аралашып кеткен, мындай ийкемдүү деп коебуз го, кыргызча айтканда ийкемдүү, ийкемдүү болгон адам гана жашап кетет дейт да. Анан көпчүлүктөрдө бар стресс, депрессия деген, особенно биз эмне дейбиз, послеродовой депрессия, үйдө отуруп калдым, тиндей болуп калдым, мындай болуп калды. Эми стресс, депрессияга түшүп кетебиз да. Бирок стресс, ошо депрессияга түшүш үчүн адам аракет кылышы керек экен да, элестетиңиздер. Чтобы ошо состоянияга түшүш үчүн какое-то бир действие кылып атат да. Ошол эле ушактарды угат, жаңылыктарды угат, өзүн өзү атасы уктатат. Өзүн өзү жертва кылат. Менде ушул нерсе болгон, 1 жыл болду, мен позиция жертвада элем да. Мисалы, кызым мына бул чуркап жүргөн 3,5 чыкты, кызым биз 3 айында врожденный порог сердца экенин билгенбиз. Өзүмдүн окуямды айта кетейин, мен ушундан кантип чыкканымды. Ушундай ситуация болгон 3 айында билдик. Анан мен жүрүп, анан 1 жаш 3 айга келгенде настолько серьезный экенин билип, анан издештирип баштадым, врачтарды издеп баштадым, ары чуркап, бери чуркап баштадым. Ага чейин билген эмесмин, тун кызым, эч нерсени билбейм. Молодая мамочка болуп аткандан кийин эч нерсе деле көңүл бурган эмесмин да. Эми порог десе, как порог, бүтөлүп калат го деген ой келет да, баардыгында эле ошондой ой келет да. Порог десе жүрөктө тешик болот, анан чаншинин кальцийлерин ичсе жабылып калат деген түшүнүктө көпчүлүктөчү. Же болбосо да бир компаниянын чайын же кофесин берип койсоң, балаң сонун болуп калат деген түшүнүк да. Менде деле ошондой түшүнүк болчу. Анан настолько серьезный экенин билгенден кийин Кыргызстандагы врачтарга, кардиохирургдарга бардык жагына кайрылдым, болбой койду. Акыры анан Киевден таптык да, анан ошондо мен элге кайрылып баштадым да. Ушундай ситуация, биз жаш үй бүлөбүз, жолдошумдун тапканы канча миң эле ал кезде, 8 000 сом тапчу. Ушу 3 жыл мурунку окуя да, 2,5-3 жыл мурунку окуя. Эч нерсебизге жетпейт, бизге $10,000 ушундай керек деп биринчи чыкканда аябай жаман болдум. Кызымдын сүрөтүн мындай социалдык тармактарга чыгарат го, группаларга, пабликтерге таштадым эле да. Ал пабликтерде көп отурчу элем да. Ар кимдин проблемасын угуп отуруп, кайненем, кайнатам, анан тигил бул дегендерди угуп отура берчү элем да. Ошентип отурган кезимде канча болуп кетти. Сбор кылып баштадык. Сбор кылганда дагы өтө кыйын нерсе айтып коюш керек. Эмнеге дегенде, ар кандай адамдар болот да. Бирөө айтат, моунун дарысын ичсең жакшы болуп кетет, бирөө айтат, бияка кел, бирөө айтат, ой, бир гана Кудай жардам берет, бирөө айтат, ой, это чудо болуп кетет. Мындай да ситуациялар болгон. Башка динге тарткандар болот, түшүнөсүздарбы? Ошондой ситуацияларда болгон менде. Эми ар кандай адамдар болот экен да. Мен мисалы Фабриликке келгенде жок деген сөзгө көп сынган эмесмин да. Эмнеге дегенде, ага чейин угуп койгом ал нерсенин баарынчы, негативдин баарын угуп койгомун да. Настолько башында жүрөгүмө кабыл ала берчүмүн ошол нерсенин баарын. Аягында бир ушунчалык жүрөгүмө аябай жакын кабыл алчумун да. Бирөө бир нерсе десе, ушу чета туура айтып атат окшойт, ушуну кылбай эле коюш керек окшойт деп ушинтип кабыл алчумун да. Андан кийин
фабрикке келгенден кийин өзгөрдү ага дагы көз карашым. Ушинтип акча чогултуп баштадык, чогулттук. Ал кезде позиция жертвы. Мен эми ушундай болуп калды балам. Менин жашоом ушундай, мен энди эмне кылайын, эми мага жардам бергиле дейт элем да. Ушундай позиция жертвы да, мага жардам керек. Видео тартканбыз, телевидение чыкканбыз. Ошол видеолорум дагы деле бар. Бирөөнө жөнөттүм эле, ошону тапсам, статьяларым бар. Видеого түшкөндөрүм бар. Ушундай элге жардам сурап кайрылып телевидениега чыкканбыз. Вечерний Бишкек чыкса болгон жердин баарына чыкканбыз да. Ошол кезде жардам сурап чыкканмын да, ошол кездечи. И ошондой состояниеда 2 жыл жүрдүм. Ровно 2 жыл жүрдүм. Анан фабрикке келдим да, ошол кезде менде позиция жертвы эле да. Анан таарынат элем да, эмне үчүн, именно эмне үчүн ушул нерсе менен болду дейт элем да. Эмне үчүн менин кызым ушундай болуп калды? Эмне үчүн башка эмес, эмне үчүн именно мен, эмне үчүн именно мен ушундай ситуацияга түшүп калдым деп өзүмдү ошентип ойлойт элем да. Муну позиция жертвы деп коет да, жертванын позициясы. Бирөөнү күнөөлөйт элем да мен. Күнөөлүү издейт элем да. Эмне үчүн ошондой болуп калды? Тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү. Кудай тааланы күнөөлөйт элем да. Эмнеге мага ушуну берип койду депчи, ошонун баары позиция жертвы. Андан кийин фабрикке келгенде ушул нерсенин баары менде өзгөрдү да. Фабрикке келгенде түшүндүм да, демек мен бул жактан тырмис кылып жүргөн экенмин да. Мен ойлочумун ошол кезде, мен жок, мен бул акчаны жалгыз чогулта албайм. Элестетсең, мен 2-3 айда 10 000 долларды чогултуп койгонумду дечү элем да. Азыр для меня это реально. Пока ал акчаны чогулта элекмин, но я знаю, как это сделать дегендей да. Кандай кылсам ошону чогултам. Мурун жок, мен ал акчаны чогулта албайм дегенде мээмде блок бар эле да. Все, ал акчаны чогулта албайсың, элден чогултушуң керек деген. Менде уже мээме блокко түшүп калган ошол нерсе. Мен бунда уже кичине позициямды өзгөрттүм да. Жок, мен ушул акчаны чогултам, өзүм барам ошол жака. Бирок кантип дедим дагы, ошонун жолдорун издеп баштадым да. Көрдүңүздөрбү? Эки башка көз караш, жашоо болгон совсем эки башка көз караш да. Ошол эле учурда мен айтып атам, мына мен үйдө отурам, балам менен эч нерсе кыла албайм, эч жака чыга албайм, мынча акчаны чогулта албайм. Демек мен элден жардам сурайм. Биринчи, жок, мен ушул акчаны чогултам, эки балам бар, эки балам тең мен бутуна тургузам. Азыр жолдошум иштебейт, мен иштебейм, экөөбүздүн үйдө турабыз, но мен ушул акчаны чогултам, элден сурабайм дедим да. И ошондой жолдорун издеп баштадым, көрдүңүздөрбү? Эки жагында тең мага, эки случайда тең я была права. Мен чогулта албайм дедим, я была права. Мен чогулта алам дедим, и в этом случае я была права. В любом случае вы правы да, кандай болсо дагы сиздики туура да. Туура айтып атсаңыз да, туура эмес айтып атсаңыз да, в любом случае сиздики туура. Ошондуктан өзүңүздөр тандайсыздар. Эми кечирүү. Келиңиздер, жүрөктө мен мурун жүргөн кезде мен ушунчалык жүрөгүмдө ушундай таарынч көп эле да. Көп адамдарга ушундай таарынат элем да. Эмнеге мынтип койду, эмнеге тигинтип койду. Ушундай убакта мага колун сунуп жардамга колун сунуп койгон жок. Ушундай эми жамандык жакшылыкта билинет көп адамдар, ушул мага колун сунуп койгон жок деп ушундай таанычтар өтө көп болду эле. Мен отуруп алып ойлондум да, эмне үчүн ушундай деп. Анан келиңиздер, азыр ручка барак алабыз дагы. Эң биринчи өзүбүздөн кечирим сурайбыз. Могу ичибиздеги жүрөктө болгон нерсени бошотушубуз керек. Эмнеге дегенде, бир акылман болгон экен. Акылмандын шакирти айтат да, келип, устат, мен ушунчалык көп адамдар мени ушунчалык көп таарынтышат, мен аларды эмне кылышым керек дейт да. Ошондо устат айткан экен да, сиз мөшөк ал дейт, мөшөккө картошканы сал дейт. Анан канча адам сени таарынтса дейт, күндө мисалы 2 адам таарынтса, 2 адам ар бир тааныткан адамдан бирден картошка салып жүрүп энеңи асынып жүрөр дейт да. Хорошо дейт. Эми жеңил эле да башында, туурабы? Жеңил эле. Анан жүрөр, анын картошкасы улам оорлойт. Оорлогондон оорлоп кете берет. Бир мешок картошка болот. Устатына кайрылып устатына келет да. Шакирти, картошкам толуп калды, эмне кылайын десе, ошончо адамга таарындыңбы дейт. Ооба, таарынсаң жүрө бер дейт да. Дагы деле жүрө бер дейт. Ал көтөрөт, уже күндө элестетиңиз, бир мешок картошканы, анысы да көбөйөт, анан акырындык менен картошка чирип баштайт, жыттанып баштайт да. Ал кимге жаман болуп атат? Ошол эле көтөрүп жүргөн шакиртине жаман болуп атат, ошол эле адамга неприятный болуп атат да. Анан ал аягында чирип баштаганда, жыттанып баштаганда устатына келип айтат да. Устат дейт да, мен муну уже көтөрө албай калдым, картошка чирип жыттанып, мен уже өзүм жаман болуп баштадым, менин ден соолугума зыян келип атат. Мен караңызчы, уже бүкүрөйүп калдым, муну канчадан бери көтөрүп жүрүп, мен көтөрө албайм дейт да. Ошондо устат айткан экен да, көрдүңбү дейт, сен канчалык адамга таарынып жүрсөң, ошол нерсенин баары сенин ичиңде сакталып атат. Анан алдыгы картошка жыттанып аткандай, алдыгы картошка сасып аткандай, сенин ички дүйнөңдө ошондой болуп атат дейт да. Сен ошол адамга таарынып атасың, ошол нерсе ички дүйнөңдө ушундай болуп атат. Эми ошону көрдүңбү дейт да. Ошондо ойлонуп калган экен да, шакирт ойлонуп ошондой айтат да. Эгерде сен ушул нерсени каалабасаң, баардыгын каалабасаң, баардыгын
кечиришиң керек дейт да. Ушундай нерсе болгон экен көрдүңүздөр. Сиздердин да азыр башкаларга тарып жүргөнүң бар ошондой эле да. Картошканы эниңерге асынып жүрөсүңөр, анаңар барып чирди, жаман чыга баштады, анан мына сиздерге результат да. Тухлый станып баштайт го. Сиздин ички дүйнөңүз да ошого толуп калган да, ошондон арылышыбыз керек. Анан дагы бир нерсе, эң биринчи өзүбүздү өзүбүз кечирүүдөн баштайбыз. Эмнеге дегенде, сиз пока өзүңүздү кечирмейинче, сиз башка эч кимди кечире албайсыз да. Бир адам болгон экен, өмүрүндө өтө көп жаман иштерди кылыптыр, көп адамдарды өлтүрүп, аябай жаман иштерди өтө көп кылган экен да. Анан о дүйнөгө өтүп кетип барса эле бир эле эшик турат дейт да, 5 деген эшик турат дейт. Анан таң калып, ушу Кудай мени туура эмес кетире алган окшойт, адашып алган окшойт. Мен эч ким көрбөйт, мен кирип кетейинчи деп 5ке кирип кетет да. Кирсе эч ким жок дейт. Кире бериште турганда эч ким жок, эч ким кайтарбайт дейт. Кирип кетти дейт да. Кирип кетти, анан ичине кирсе, баардык адамдар аппапак экен да. Баардыгы аппапакай сонун болуп кетет. Тиги капкара да. Жалгыз эле тиги адам капкара. Анан аны менен эч ким сүйлөшпөйт да, эч ким сүйлөшпөйт, эч ким жанына жолобойт, бирөөнө барайын десе деле качат. Анан ошентип жашап жүрө берет. Ал киши таң калат, неге булар ак, неге мен карамын дейт да, эмне үчүн мындай болду экен деп аябай таң калып жүрүп канча ай өтүп кетет, тажап баштайт баягы адам. Жалгыз жүрө бергенден, эч ким менен сүйлөшпөй канча айдан бери, баары эле качып атса жанынан, аябай жаман болуп, анан бейиштен чыгат да, эшикке чыгып, анан Кудайды издеп жөнөйт да. Анан бир жака акыры барып Кудайды табат да, Кудайга барып айтат. Кудай дейт, мен деген, мени тозокко эле алып кетчи дейт да. Мен бул жактан эч ким карабай койду, баардыгы апапакай экен, мен үчүндүр капкара болуп туруп алдым, менин ордум ушу тозокто эле окшойт, мен ошол жака эле барайын дейт да. Ошондо ал Кудай айткан экен да, Кудай таала айткан экен да, менде тозок деген жер жок дейт да. Менде тозок деген жок, бир гана бейиш бар дейт да. Анан ошондо тиги адам сурайт, неге мен анда, эгерде тозок жок болсо, мен бул жакта болсом, неге мен капкара болуп атам, мага ошону айтчы анда дейт да. Макул, тозок жок экен десе, ошондо ал адам айткан экен да, сен деген күнөөлөрүң үчүн сен капкара болуп атасың дейт да. Анда мен кечирим сурайын башкалардан деп, анан кайра кетип калат. Барып баардыгынан кечирим сурайт. Кимге жамандык кылса ошонун баарын эстеп кечирим сурайт, бирок дагы деле агарбайт да тиги киши. Дагы деле агарбайт. Ошо боюнча эле жүрөт да. Анан таң калып, анан канча бир убакыттан кийин, бар, тайнесине барсың. Тайнесине барсың. Бар. Кайра Кудай таалага барат да. Мен баардыгынан кечирим сурадым, вроде мени кечиришти, эмне ушулар мени кечирбей атышат окшойт, эмне үчүн мен дагы деле агарбай атам, дагы деле капкара боюнча турамын, дагы деле мен менен эч ким сүйлөшпөй атат дейт да. Дегенде ошондо Кудай таала айткан экен да, сен деген баардыгы эле эпак эле кечирип койгон. Сен өзүңдү өзүң кечире элексиң. Сен качан өзүңдү өзүң кечиргенде, ошондо сен агарасың дейт да. Анан тиги киши аябай ойлонуп калат да. Ушунчалык ойлонуп калат, көрсө, ал киши ошончолук жаман иш кылганына өзүн өзү кечирбей жүргөн экен да. Ушунчалык өмүрүндө жаман иштерди кылып койгон, ошол жүрөгүндө кала берипти да, кара так болуп чогулуп өзү капкара болуп калган экен да. Анан ал акырындык менен четинен ушунчалык күч менен өзүн кечирип баштайт да. Ар бир ситуацияны эстеп, ар бир жаман иштерин эстеп, өзүн акырындык менен кечирип баштайт. Кечирип баштайт. Ошондо анан акырындык менен тиги кишинин тактары кетип, анан аягында анан жакшы болуп башка адамдарга аралашкан экен да, бейиштеги адамдарга. Көрдүңүздөрбү? Адам эң биринчи өзүн өзү кечириш керек. Сиз өзүңүздү кечирмейинче, сиз эч качан алдыга жыла албайсыз. Мариям, пожалуйста. Эми азыр дептер, ручка алыңыздар дагы. Өзүңүздөрдөн кечирим сураңыздар. Эң биринчи өзүңүздөрдөн кечирим сураңыздар. Эң биринчи сиздерге 3 мүнөт убакыт берем. Эмне деп өзүңүздөрдөн кечирим сурайсыздар? Азыр ойлошуңуздар мүмкүн, мен өзүмө эмне деп кечирим сураймын? Мен эч нерсе кылган жокмун го өзүмө дейсиздер да. Бирок эстеп көрсөңүздөр, сиз кичине кезиңизде, бала кезиңизде ким болом деп кыялданчу элеңиз, сиздин кандай кыялдарыңыз бар эле? Көпчүлүктүн азыр ошол кыялдарыңыз ишке аштыбы? Сиз ошону ишке ашыра алдыңызбы? Өзүңүздөн эң биринчи кечирим сураңыз. Мен да дептеримди алып келиши. Бар. Эң биринчи өзүңүздөн кечирим сурайбыз. Кичинекей кезиңиздеги кыялдарыңызды сиз эң биринчи ишке ашырдыңызбы? Кичинекей кезинде ким болом дечү элеңиз, ким болом деп кыялданчу элеңиз сиз. Азыр сиз кимсиз? Ошол үчүн кечирим сураңыз. Сиз мисалы азыркы учурда кичинекей кезинде кыялдаңызчы да, мен саякаттарга чыгам балким, мен өзүм үйлүү болом, ушундай машинам болот, ушундай бизнесим болот деп, балким башка кыялдарыңыз бар болчу. Эми азыр эстеп көрүңүзчү, азыр сиз ошол кыялдарыңызды ишке ашырдыңызбы?
мындай деп жазыңыз. Урматтуу деп туруп атыңыздан баштаңыз. Урматтуу, мисалы мен Айгерим. Мен сенден кечирим сураймын. Өзүңүздөрдөн кечирим сураңыз. Мен сенден кечирим сураймын. Кичинекей кезинде кыялдарымды аткарбагандыгым үчүн. Азыркы учурда өзүмдү карабаганым үчүн балким сиз ден соолугуңузга карабайсыз, балким сиз ооруп жүрөсүз, болбой эле жүрөсүз, таги жакшы эле жүрөм деп жүрөсүз. Балким сиз саякаттарга чыгам деп кыялданчусуз. Балким сиз чет жерди көрөм деп кыялданчусуз. Ошону кылбай жүрөсүз. Ошол үчүн кечирим сураңыз. Мен сени эч жака чыгарбаганым үчүн, мен сени эч жака алып барбаган үчүн, мен сени карабаганым үчүн, мен сен үчүн жакшы нерселерди кылбаганым үчүн, мен сага каалаган нерсемди алып бербегеним үчүн кечирим сурайм деп ар бириңиз өзүңүздөрдөн кечирим сураңыздар, жазып чыгыңыздар прям. Мен биринчи аябай ыйлагам да. Кечирим сураңыздар. Бардык нерсеге кечирим сураңыздар. Анткени ар бир адамдын жүрөгүндө кичинекей бала бар да, кыялында, көкүрөгүндө. Ошол кичинекей баланын кыялын аткарган жоксуздар сиз. Көп нерсе калып кетти. Өзүңүздөрдү балким өзүңүздөрдү карабаганыңыз үчүн, ошол эле ден соолукка кам көрбөгөнүңүз үчүн, мисалы спорт менен машыгам деп спорт менен машыкпайсыз азыр, ден соолугуңузду карабайсыз. Ошол үчүн кечирим сураңыздар. Эң биринчи өзүңүздөн кечирим сураңыздар. Алтыным, берекем, кечирип койчу мени деп өзүңүздөрдөн кечирим сураңыздар. Эң биринчи өзүңүздөрдү кечирмегенче сизди эч ким кечире албайт. Ар бир күнү сиз мисалы эртең менен турганда эмне деп турасыздар? Кандай максат менен турасыздар? Ар бир күнгө максат коюп атасыздарбы? Же күнүңүздөр жөн эле өтүп атабы? Ошол үчүн кечирим сураңыздар. Бүгүнкү күнүңүз канчалык деңгээлде эффективдүү өтүп атат? Ошол үчүн кечирим сураңыздар. Кичинекей өзүңүздөн кечирим сураңыздар. Ошол нерсенин баарын аткарбай жүргөнүңүз үчүн. Бардык нерсеге кечирим сурап бүткөн соң, эң аягында өзүңүздөр убада бериңиздер. Мен ушул күндөн тартып өзүмө убада берем. Өзүмө кам көрөм, ден соолугума кам көрөм. Бардык максаттарымды орундатам деп. Мен эмнени кааласам ошол нерсени өзүмө берем деп, ошол нерсени убада берип жазыңыздар. Мен прямой эфир бүткөн жатат, мен темам бүтпөй калды. 1 сааттан ашып кетет экен. Ошентип ар бириңиздер бардык нерсени эстеңиздер. Кичинекей кезиңизде эмнени каалайт элеңиздер, ошону ишке ашыра алдыңызбы азыр мисалы? Эстеп көрүңүздөрчү. Ошол нерсеге жеттиңиздерби? Кылган жоксуздар да көпчүлүк нерсени, туурабы? 90% кылган жоксуздар. Ошого кечирим сураңыздар өзүңүздөрдөн. Андан кийин аягында сөзсүз түрдө убада бериңиздер. Мен ушул нерсенин баарын аткарам, ушул нерсеге жетемин. Сени саякаттарга чыгарам деп убада бериңиздер. Сени жер кыдыртам, де болбосо эмнени кааласаңыздар ошонун баарын убада бериңиздер. Мен сага ошол нерсенин баарын кыламын деп. Отуруп алып прям жазыңыздар. Кимде күндөлүк болсо, күндөлүктү ачып эле сразу күндөлүккө жазыңыздар. Бизде кечирүү деген тема бар, бул жакта да подробно айтып берилген. Именно бул жака кечирүү боюнча жазып чыгасыздар. Өзүңүздөрдү өзүңүз кечирүү боюнча өзүңүздөрдөн кечирим сурайсыздар. Толугу менен ушул жака жазасыздар. Атайын раздел бар. 13-14 страницада. Сиз качан өзүңүздү кечиргенде Кудай сизди кечирет деп коет да, ошондуктан эң биринчи өзүңүздү кечириңиздер. Ким жазып бүттү? Эң туура, мен да ушул нерседен кийин, ушундай кечирүү сабагандан кийин өзүмө кам көрүп баштагам да, ден соолугума кам көрүп баштагам, особенно. Мен ден соолугума эч кам көрбөйт элем да. Такыр карабайт элем. Мама, эч кам көрбөйт элем. Азыр 30 секунда калды. Мен кайра киремин. Эфир 1 сааттан ашып кетти. Ким жазып бүттү?
ким өзүн өзүн чындап кечире алды?